Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бул видеону сөз түрдө сактап, достор менен баары менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп эмгектенүүчүлөргө, мекендештерге эң керектүү маалымат. Мурда Амина приложениясы боюнча, геолокация боюнча биз чоң чыгарылыш чыгарганбыз. Анын бүт баарын айтып бергенбиз, бирок ошого карабастан көптөгөн мекендештер майда чүйдө түшүнбөстүк ошол толуктоолордун бүт баарынан бизге суроо берип жатат. Биз ал суроолордун баарын топтоп туруп Москва мэриясына бердик. Ошо Амина приложениясы боюнча бүгүнкү күндө актуалдуу жалпы толуктоолордун бүт баарын азыр бул жака жыйнадык. Эми ошо боюнча кыскача силердин суроолор менен жооп беребиз. Буга чейинки видеону толук болуш үчүн сөз көрүп коюңуздар. Андан кийин бул видеону дагы ошо толук суроолор менен билип аласыңар. Эгерде дагы түшүнбөй калсаңыздар, шашпай этпей суроолорду ушул видеонун астынан сөз түрдө же Telegram каналдан, же болбосо YouTube каналдан сурооңорду бериңиздер дагы. Кайрадан төкпөй чачпай, нолдон баштап силерге ошо Амина приложениясы боюнча айтып беребиз. Урматтуу мекендештер, ошо бир нече акыркы суроолор туш болуп келди. Биринчи суроо болсо мекендештерден Амина приложениясын иштеткенден кийин, геолокацияны включать эткенден кийин параллелдүү түрдө миграциялык каттообузду дагы узартабызбы, аны каяка узартабыз, эмне кылабыз, экөөнү алып жүрө беребиз дегендерге суроо. Бир эле система иштейт. Же Амина приложениясын көчүрүш керек, же болбосо мурдагыдай, адаттагыдай регистрацияны кылыш керек. Бирок мурдагы адаттагыдай регистрация, бүгүнкү күндө силердин регистрацияңыздар болсо, азыр бүтө элек болсо, мисалы үчүн жаңы жылда бүтөт деп коелу, декабрь ичине. Ошого чейин ошо эски регистрация менен жүрө бересиңер, Аминаны включать этип силерге кереги жок. Ошол регистрация бүткөндөн кийин мобилдик Амина приложенияны көчүрүп туруп, ошонун негизинде жаңы Амина приложение менен иштеп, эмгектенип жүрө бересиңер. Экөөнү алыштын кажети жок эч кандай. Так, кийинки суроо студенттер. Студенттер дагы Амина приложениясын кылабы дегенде, бул жерде Амина приложениясы биринчи рет виза эмес өкүлдөрдүн эмгектенүүчүлөргө жана эмгек мигранттарына гана керек. Окуп аткандарга же болбосо башка частный визит менен келе тургандарга, башка цель въезда коммерция, учеба же частный визит деп келгендер болсо Амина приложениясын көчүрүп кереги жок. Бул жанагы работа деп келген жарандарга эле ошоки Амина приложениясы аркылуу геолокацияны, геоданныйды берүүгө. Калгандарга, студенттерге эч кандай тиешеси жок. Студенттер мурдагы эле 109 федералдык мыйзамдын негизинде эле миграциялык каттоону турат. Окуу жайынын ходатайствонун негизинде. Ошо менен эле регистрацияны узартып жүрө берет. Кийинки суроо болсо, көп мекендештер айтып калат, биз дальнобойщик, айдоочу болуп иштейбиз, башка региондон Москвага келебиз, кайра кетип калабыз. Ошондо кандай болот дегенде, негизи федералдык мыйзам боюнча бул жерде азыр эки федералдык мыйзам менен иштөө керек болуп калат. Биринчиден бул жаңыда жакында кабыл алынган Амина системасы үчүн кабыл алынган 121 федералдык мыйзам жана мурдагы биз миграциялык каттоону өтүп жүргөн 109 федералдык мыйзам. Маселен, дальнобойщик биздин байкебиз Москва шаарында каттоодо турат. Каттоодо туруп, анан кийин башка регионго чыгып кетип, кайра келип мурда жүрө берчү эле. Эми эгерде дальнобойщик байкебиз Москвада Амина менен колдонсо, башка регионго чыгып барып туруп, ал жерде эгерде жашап кала турган болсо, ошол жердеги кайра миграциялык каттоого мурункудай системага туруш керек. Кайра Москвага келгенден кийин 30 күндүн ичинде кайрадан Амина приложениясын көчүрүп туруп, кайра Москвадан Амина приложениясы менен жүрүш керек. Ошон үчүн бул азыр Москва, Московская областында эле Амина приложениясы иштеп атат. Башка региондордо өткөндө суроолор болду, Казанда барбы, Петербургда барбы? Ал жерлерде азырынча жок, бирок бара-бара 2026, 27, 29 жылга чейин бүткүл Россия боюнча ошо Амина приложениясына кирет. Бүт баардыгын ошону көчүрүп, ошо менен каттоо болуп калат. Кийинки суроо. Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү, Кыргызстандын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары балдарды кандай кылабыз? Кичинекей балдарды студенттер боюнча айтып бүттүк. Эми балдар болсо, бул жерде кайра деле жазылып турат. Бул эмгек мигранттарына, для членов семьи, то есть демек биздин балдарга, ошол келинчектерибизге, эгерде келинчегибиз иштебесе, биз өзүбүз иштесек,
биз өзүбүздү амина аркылуу узартабыз. Келинчегибизди иштебегенден кийин же балдарыбызды биздин негизибизде Россия Федерациясына жүрөт. Аларда болсо мурдагыдай эле 109 федералдык мыйзам катары эле регистрация кылабыз. Ошонун мурдагы адаттай эле ошонун негизинде балдарга, студенттерге жана иштебеген частный визит менен келгендердин бүт баарына ошондой кылабыз. Бул только эмгек мигранттарына тиешелүү. Жана эң акыркы суроо, азырынча муну Google Play'ден жана App Store'дон көчүрүүгө мүмкүн эмес. Азыр RuStore бар. RuStore'дон дагы Android кимде болсо ошондо Android телефонуна барлар көчүрүп атат. 1-сентябрга чейин дагы сөз берип атат. Аракет кылып туруп, ошол iPhone'го жана Google Play'de App Store'дон чыгарабыз деп. Бирок азырынча чыга элек. Ошол себептен бул боюнча дагы маалыматты күтүп турабыз. Мурда ММС Сахара, эгерде өзүңөр көчүрө албасаңар, ММС Сахарага барып туруп ошол жерден шнур менен көчүрүп бергенде кылабыз деп атат. Бирок бул боюнча азырынча маалымат тактап айтканда жок. iPhone'го көчүрсө болбойт, Google Play'ден көчүрсө болбойт, App Store'дон көчүрсө болбойт. Муну азырынча RuStore'дон. Эми бул Амина приложениясы дагы бул жаңы эксперимент катары кирген себептен муну дагы өйдө ылдый азыр көпчүлүк недоработкалары болот, доработкалары болот. Ошо силер аркылуу берген суроолорду биз ошол мэрияга дагы жөнөтөбүз, мындай тоскоолдук болуп атат деп. Ошон үчүн бүт баарын өзүбүз чогуу иштеп чыгабыз. Приложение болсо айына, то есть суроолор болсо алдына жазып толук маалыматтарыңызды айтып туруңуздар, биз жеткизип улам айтып турабыз. Анан кийин кичинекей жарнама, Кыргызстанга барыбыз, дары дармек, кичинекей буюм беребиз, документ беребиз, аэропортко барып жалдырайбыз бирөөнө. Осман Экспресс деген уюм бар, бир күндө Кыргызстанга 600 рубльдан өйдө Булуң бурчуна жеткизип берет. Телефон номерлери +7903 146 0003. Болгарский проспектте 1-выходта чыкканда Осман Экспресс деген уюм. Буюмдарды салып, эч кимге жалдырбай элеңиздер. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.